чек арасын кайтаруу үчүн кадам. Да. Бул жоокерлер Баткен районунун Самаркандек чек ара тозотунун чек арачылары. Алар күн-түн ысык суук дебей дайыма мамлекеттик чек араны кайтарышат. Аталган тозоттун башчысы капитан Чыңгызхан Насырбаев 7 жылдан бери мамлекеттик чек аранын чыр-чатак көп катталган, кооптуу аймактарында өзүнө жүктөлгөн милдетти зор жоопкерчилик менен аркалап келет. Жаңы 2017-жылы ушу август айында Айдаркен чек ара отрядынын Марказ чек ара заставасында застава башчысынын орун басары болуп дайындалгам. Ал жакта 1,5 жыл кызмат өтөп, андан кийин Баткен чек ара отрядынын Чарбак чек ара заставасында кызмат өтөгөм. Ал жакта да 1,5 жыл кызмат өтөдүм. Застава башчысынын орун басары болуп. Андан кийин Баткен чек ара отрядынын Капча чек ара заставасында кызмат өтөгөм. Ал жакта 1 жыл кызмат өтөдүм. Застава башчысынын орун басары кызматында. Анан 2021 жылдын былтыр май айында Самаркандек чек ара заставасына застава башчысы болуп дайындалгам. Ош шаарында туулуп өсүп, аскердик билим алып, Баткенден алгач эмгек жолун баштаган жоокер кесип тандоодо адашпаганын, бала кезиндеги кыялын ишке ашырганын айтат. Мен өзү 8 классты бүткөндөн кийин Кыргыз улуттук аскер лицейине тапшыргам 8 класстан кийин. Ошондон кийин ал жакта 2011 жылы ийгиликти аяктап, ошондон кийин өзүм кызыгуум болуп Курган чек ара институтуна тапшыргам. Мен өзү туугандарымда военныйлар жок, жалгыз бир гана өзүм. Капитан Насырбаев чек ара тозотунун башчысы катары аймактын коопсуздугун, жай тургундардын тынчтыгын сактоого жооптуу. Ал үчүн чечкиндүү, эрктүү жана жоопкерчиликтүү болуу өзгөчө маанилүү. Застава башчысынын милдети эң чоң. Бул жерде биринчиден чечим кабыл алыш керек. Ошондой эле өздүк курамдын коопсуздук эрежелерин сактоосун. Заставада биринчиден бул коопсуздук эреже. Любой чек ара кызметке чыгууда, ошондой эле дене тарбия менен машыгууда коопсуздук эреже деп ойлойбуз. Чыңгызхан Насырбаев өткөн жылдын апрель айында чек арадагы куралдуу жаңжалга катышкан. Анда ал дал ошол куралдуу жаңжал орун алган аймактагы тозотто кызмат өтөп турган. Мекенди коргоодогу эрдиги үчүн өлкө башчысынын сыйлыгына татыган. Өкүнүчтүүсү узакка созулган кагылышууда жакын санаалаш кесиптешин көз алдында жоготкон. Капитан Кубанычбеков инструктор менен Курган чек ара институтунда чогуу окуганбыз. Ал менден 3 курс өйдө болгон. Өтө үлгүлүү жигит болгон. Тозот башчысы Насырбаевди кесиптештери талапты катуу койгон. Ошол эле учурда адамгерчиликти бийик туткан инсан экенин белгилешет. Өздүк курам менен маек курганы жана ошондой эле өзүнүн ишине так экендиги баса белгилеп кетсең болот. Буга чейин Улукнат Насырбаев менен буга чейин дагы чек ара заставанын башчысынын орун басары болуп кызмат орунда чогуу иштешкенбиз. Өзүнүн кызматтык милдеттерин так жана туура аткарганды ар дайым бирөөгө үлгү көргөзгөн аракетин кылат. Солдат мезгилинде бери мамиле кылам. Солдат мезгилинде бул зам начальник болуп турган. Азыркы убакта контракт негизинде иштейм. Азыр начальнигим болот. Жакшы адам 2 жылдан бери иштешем. Каарманыбыз мекенчегинде кызмат өтө кооптуу, ошол эле учурда сыймыктуу кесип дейт. Мекен бул мен үчүн ата-бабаларыбыз, ошондой эле мен, биздин келечектеги бала чакаларыбыз төрөлгөн жерибиз. Мен үчүн бул ыйык жер. Ал үчүн мен ар бир сантиметр метрге кайтарууга даярмын мекенimden. Чыңгызхан Насырбаевдин жооптуу кызматындагы ар түрдүү кырдаалдарда колдоп турган үй бүлөсү бар. Мекенибизди коргоп жатышат. Алар менен деле сыймыктанып, анысы деле бар. Жакшы жагы ушул мекенибизди коруктап, тынчтыгы үчүн. Ошол сагыныч эле болбосо, жакындарыбыздан алыста болбосок эле баары жакшы.
Каарманыбыздын кызматына берилгендиги чек арачы болуу эрдикти, чыдамкайлыкты талап кылган ардактуу кызмат экенин дагы бир ирет далилдеди. Ал эми чек арада орун алган акыркы окуялар ар намысты бийик туткан, чек араны ишенимдүү коргогон эр азаматтарыбыз арбын экенин айгинеледи. Айжемал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.